Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, бүгүн биз Кур'ан алфи сабагынын 6-чы сабагын өтмөкчүбүз. Бул сабакта биз адатта жашообузда көп колдонгон тамгалардын тыбыштарынын бириси нун тамгасы. Кыргыз тилинде айтканда ны тамгасы өтмөкчүбүз. Алгач бул араб тилиндеги нун тамгасы кайсыл жерден чыгат, кандайча чыгарыш керекпиз? Мына ошол тууралуу кыскача таанышып өтсөк, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, нун тыбышы тилдин учу мына ушул кашка тиштин арт жагына, алды жагына, таңдайга тийген жерден чыгат. Ан, на, ни, ну. Мына ушул ан дегенде, нун дегенде тилибиздин учу кашка тиштин мына ушул жерине тиет экен. Анда эмесе сабакты баштайлы. Сабакта биз адаттагыдай нун тамгасын фатха касра дом аракети менен келгенде кандай окулат, сөздүн башына ортосуна келгенде кандай сүрөттө жазылат, жана башка тамгалар менен кошулуп окулганда кандайча окулат, мына ошол тууралуу Аллах буйруса кеңири токтолуп машыгып өтөбүз. Эң алгач бунун сүрөтүнө көңүл бурсак, нун тамгасы өзү бул бир көздүү тамга деп коет. Тагыраак айтканда, бул нун тамгасынын чекити үстүнө келет. Бул сүрөт качан нун тамгасы бир сөзгө кошулуп башына жазылса. Ал эми бул сүрөт, экинчи сүрөт, бул нун тамгасы сөздүн ортосуна келген учурда ушундайча жазылат. Бул сүрөт качан нун тамгасы сөздүн акыркы тамгасы болуп келген учурда мына ушундай сүрөттө жазылат. Демек, могу биринчи нун тамгасы үстүндө фатха аракети менен экөөнү кошкондо на деп окулат. Нун тамгасы эгер астында сызыкча келсе, касра келсе, и деп келсе, анда ни деп окулат. Эгер үстүндө домма аракети келсе, анда ну деп окулат. Демек, жалпысынан на, ни, ну деп окуйбуз. Биринчи фатха аракети а, экинчи нун сүкүн менен экөөнү кошкондо ан деп окулат. Экинчиси ушуга мындан мурдагы сөзгө эле окшош болгону касра менен окуйбуз. Ин. Үчүнчүсү биринчи тамга зай тамгасы касра менен зи, нун сүкүндү. Зин. Кийинкиси мим тамгасы касра менен ми, нун сүкүндү. Мин деп окуйбуз. Андан кийинкиси карасак нун тамгасы бир көздүү. Фатха менен на деп окулса, эми буга сүкүндү мимди кошобуз. Ошондо нам деп окулду. Андан кийинки тамга, андан кийинки сөзүбүз биринчиси фатха аракети а деп өзү окулат. Андан кийин нун тамгасы сүкүн менен экөөнү кошкондо ан болду. Үчүнчү та тамгасын кошобуз, фатха аракети менен келгенди. Ошондо анта деп окулат. Биринчи тамга нун тамгасы касра аракети менен, ошондо экөөнү кошкондо ни деп окулат. Буга сүкүндү мимди кошобуз. Натыйжада ним. Анан үчүнчү та тамгасы нимта деп окулат. Андан кийинкиси өзүңүздөр көрүп тургандай фатха аракети а, буга сүкүндү нунду кошобуз. Андан кийин та тамгасын касра менен келген ти деп окулат. Анти. Андан кийинкиси башында а келди, фатха аракети, нун менен кошулганда ан, та домбалуу, мим сүкүндү. Ошондо антум деп окуйбуз. Андан кийинкиси нун тамгасы касра аракети менен ни, сүкүндү мимге кошобуз. Ним. Үчүнчүсү домбалуу та тамгасы ту, мим сүкүндү. Тум. Жалпылап кошкондо нимтум деп окулат. Андан кийинкиси нун тамгасы фатха аракети менен. Ошондо на, зай тамга касра менен назину деп окулат. Акыр катар биринчи фатха аракети а, ма, ро сүкүндү. Амар
Amarna. Amarna деп оқылады. Үшінші, қарайыз, бенесі домма әрекет. Умирна. Умирна. Ondan кейін marorna. Marorna деп оқылады. Бұл сөз murirna деп оқылады. Ақырқы сөз бүгінгі сабағымыздан мим сүкінді. Amrorna деп оқылды. Мына ошентип, урматтуу туугандар, бүгүнкү 6-чы сабагыбыздағы соңуна келип жетти. Эскертип кетчү нерсе, бул сабакты бир жолу угуп же бир жолу окуп койгона жетиштүү эмес. Албетте, мына ушул өтүлгөн сабакты биз жакшылап түшүнгөндөн кийин өз ара жекече өз алдынча кайталасак абдан жакшы болот. Эгерде билген же болбосо билбеген адамдарга дагы барып, баштан аяк улам сайын окуп берсек, канча көп окусак, ошончолук биздин тилибиз араб тилине, Кур'андын тилине көнүп, андан кийинки сабактардагы бизге дагы жеңилирээк боло баштайт. Аллах таалам бардыгыбызга Кур'андын сүйүүсүн жүрөгүбүзгө насип кылып, Кур'анды ар дайым туура окуп жүрүүгө мүмкүнчүлүк берсин.